Шектүү нерселер сатса болобу, сатып алса болобу деген маселе турат. Мындай эреже билип алгыла. Биринчи маселе бир нерсени шектүү экендигини далилдебестен туруп, ал шектүү шубхалуу деп айтканга болбойт. Биринчи далилдеш керек. Далилдебестен туруп, мына нерсе шеги бар экен, харам экен же халал экен деп айта албайбыз. Биринчи далилде, далилдин негизинде анын халал, харам экендигин далилдеш керек. Залил, занны галип болмоюнча, якин болмоюнча, ал нерсе харамга айланбайт, ага далил керек. Жана ошондой эле бир нерселерде шектүү болуп калды, ичинде бирдеге курамында кошулмалары бар экен дейт. Ушундай нерселер көбөйүп кетти азыр, кошулмалары бар деп. Ал эреже кээде элдер ушинтип айтат, баланчы нерседе, моноо нерседе ушундай кошулмалар бар экен дейт. Ошол нерсе элде таркап кеткен. Анда харам бар экен, коньяк бар экен, анда спирт бар экен, дагы бирдеке бар экен, начасат бар экен деп айтылат. Бирок эч ким такык кылган жок. Харам ушул жерде эми сен сактанып турганың жакшы, бирок ага харам деп айта албайсың. Саткан адамды харам нерсе сатып атат, жегенди харам жеп атат деп айта албайбыз. Аны тахкик кылынат. Аны изилденет. Курамын текшерип, далилденгенден кийин өкүм чыгарылат. Ага чейин өзүң сактанып тур, бирок бирөө жеп аткан болсо, сатып аткан болсо, аны харам иш кылып атасың, харам жеп атасың дегенге акыбыз жок. Түшүнүңөрбү? Машкук нерселерде, шектүү нерселерде биринчи шекти кетирип алышыбыз керек. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Тахкик кылып, Курамын тактагандан кийин гана ага өкүм кылынат, ага чейин өкүм кылганга шашпаш керек.